Сиздин балалык кезиңиз эсиңиздеби? Сиз баарын жасай алчудай жана бүт дүйнө сизге гана таандыктай сезилчү. Бул азыр да ошондой. Биз чоңойдук, бирок көптөгөн тоскоолдуктарды жеңүү мүмкүн эместей сезиле баштады. Ачыгында аларды жеңип өтүү абдан жеңил жана оңой. Эгер сиз байкабаган болсоңуз, биз бир адам көп нерсени өзгөртө ала турган дүйнөдө жашап жатабыз. Ойлонуп көрүңүз. Биздин ата-энелерибиз, чоң ата чоң нерибиз башка өлкөдө жашашкан. Эркиндик жана тандоо мүмкүнчүлүгү болгон эмес. Алардын балдары жакшы жашаш үчүн ата-энелер оор жана көп эмгек кылууга мажбур болушкан. Бир күнү баары кулап түштү. Бирок бир адамдардын тобу баарын өзгөртө башташты. Аларды коммерсант, ойлоп табуучу жана инноваторлор дешчү. Бүгүнкү күндө аларды ишкерлер деп аташат. Ишкерлер баалуу сыйлык бул татыктуу жашоо жана өз күчүнө ишенүү сезими экендигин билишет. Ишкерлерсиз берекелүү жашоо мүмкүн эмес. Алар биздин жакшы жашообуз үчүн жаңы нерселерди ойлоп табышат. Жумуш орундары менен камсыз кылышат. Алардын орто жана чакан бизнестери өлкөбүздүн экономикасын түптөйт. Сиз ишкерлерди билесизби? Ар бирибиз ишкер боло алабыз. Жада калса сиз да. Дайыма эмне жасоону каалаган болсоңуз, ал үчүн бардык мүмкүнчүлүктөрдү колдонуңуз. Кыргызстандын экономикасына көмөк көрсөтүңүз. Дүйнөнү өзгөртүңүз. Өз жумушуңузду жаңы бийиктикке алып чыгыңыз. Ушул биздин өлкөбүздүн өнүгүүсүнө кошкон салымыбыз. Бирок эң негизгиси бала кезде кыялыңызды эстеңиз. Сиз баарын жасай аласыз. Андан соң өзүңүзгө акырын, бирок чечкендүү айтыңыз. Бул азыр да ошондой.